Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Биз кайрадан Санжыра программасын улантабыз. Азыр мен студияга келген коноктор менен тааныштырып кетейин сиздерди. Сол жагымда аксакалыбыз Бийлибаев Кайнарбек, жазуучу, тарыхчы, Санжыра иликтөөчү. Оң жагымда болсо инибиз Кубан Чороев, Санжыра иликтөөчү. Бул келген адамдардын баардыгы Сары уруусунун урпактары болуп эсептелет. Бүгүнкү биздин негизги темабыз бул урууларды талкуулоо. Ошонун ичинде сол канатка кирген уруулардын чоң бир уруусу болгон Сары уруусун бүгүн талкууламакчыбыз. Мына ушул отурган адамдар бүгүн бизге толугураак айтып берет деген ойдомун. Сөздү Кайнарбек сизден баштасак, Сары уруусу деп атабыз. Баарыбыз эле билебиз, Сары уруусу сол уруунун ичиндеги чоң уруулардын бири. Тарыхы, таржымалы абдан чоң. Ушул Сары элинин баягы калыптанышы, Сары уруусунун кыргыз элине кошкон салымы, алардын ичиндеги жана белгилүү инсандар жөнүндө бир жалпыга бир маек берсеңиз. Сары уруунун келип чыгышы кайдан келип чыкты? Кыргызда бул жанагы урууларды сүрүшүүдө сөзсүз эле ар бир уруу өзүнүн баягы башында таралыш ата тегинен башталат да. Анан кийин мен мынагы Санжыра иликтеп жүрүп, Кыргыздын мынагы кыйла жерлеринде болуп, ар бир урууларды тактап келгенде, анан кийин ушу уруулардын ичиндеги эң чоң уруулардын бири ушу Сары уруусу экен. Мунун Кыргызстандын канча жери болсо, ошончо жерде бүтүндөй бул уруунун, Сары уруусунун урпактары жашайт. Мына бул көбүнчөсү бул Таласта, анан кийин Аксыда, анан кийин бул Ош, Жалал-Абад чөлкөмдөрүндө, ал тургай тетиги Алай жерлериндеги бул Ысык көл, Чүй, Нарын жерлерине чейин тарап кетишкен да. Анан бул өзү мынча болгондо бул уруулардын мынчалык эмне көптүгү, эмне себептери бар. Мына ушулар иликтей келгенде бул уруунун өзүнүн баштапкы тарыхында тетиги атам замандан бери келе аткандыгы айтылат да. Анан көбүнчө эмне бул бар миграцияда болуп кеткен убактары бар экен. Ал эместе тетиги Ойрат Жунгар хандыгынын тушунда эмеге чейин кеткен жери бар. Ызар Көлөккө чейин кайта келгендери. Анан ошо уруулардын ичинде аралашып жашап калган жерлеринде улар биздин элибизде мындай алганда Кыргызды чынында эле уруулар бириктирип турат экен. Улардын бир жагы менен кыз берип, бир жагы менен кыз алышып, туугандашып кеткен жагы бар. Муну биздин ичинде мындай бөлүнүп жарылуунун эч кандай кажети жок экен. Ошонун ичинде мына Сары уруусу. Анан Сары уруусунда чынында эле бул биздин Кыргыз Санжырасында эмне деп айтылат, баягы эмне ар жактагы улуу илимий тарыхты албаганда бир жакта уруун алганда, Сары уруунун өзү жанагы Долон би атабыздан бери башталып атпайбы. Ошондо Долон биден Агуул, Куул деп, анан кийин бул солго кирет өзү. Анан Куулдан бери тараганда, анан кийин бул өзү Куулда Көбөш, Жайыл, Каранай, анан Саруу, Кытай деп коет да. Анан кийин чындыгында бул ошол деги эмен алганда Каранайдын мына эки баласында бирөө Саруу, бирөө Кытай деп айтылат да, айтылат. Анан кийин ошону эме ар бир уруунун баягы өзлөрүнүн келип айтып жүргөн Санжыра тарыхтары бар да. Анан мен ушу Сары уруусуна токтолгондо, анан Сары уруусунда мынагы Жамеке, анан кийин Көнөк Баатыр деп, анан кийин ошолордун баары уруу таркалып кетет да. Мына Сарууга келбедикпи? Сиз ошо Саруу деген сөз кыргызча эмнени түшүндүрөт? Ушуну айтып баштап айтып коюңуз. Саруу дегенде бул өзү жанагы айтып атканыбыз эле эмеде Каранайда деген атабыздын мындай эки аялы болгон экен. Ошол эки аялы, бир аялы баягы төрөбөй жүрүп, кийин бир аялы төрөгөндө, анан кийин баягы бир адамдын аялдары бири-бирине күндөш да. Анын ичинде ал убактагы Мураскорлор деген чоң эме калган, тарых калган. Анан кийин төрөгөн жүргөндө аялды албетте бөлөк аялга алышка туура келет, бир эмес, эки, үчтө аялга туура келет. Ошол кезде улуу аялы кийинки көрөр көзүнүн боюнда болгондо кичине күнүлүк кылып, тамакка кошуп бир нерсени берсе керек дейт. Эми анан мындай одоно жактары да бар.
Анан бул эме болсо буга чейин мүмкүн балким мен төрөп калармын деген ой менен анан ушу жанагыдай берген тамагында кийин бала төрөлгөндө сары болуп төрөлөт деген уламыштар бар да. Мына ушу сары болуп төрөлгөндөн кийин анан бул баланын аты анан өзү мурда аты бөлөк болсо керек, анан кийин жанагыдай төрөлүп калгандан кийин анан ырымдап Саруу деп анан Саруу аталып калганы деп айтылат да бул. Анан мына ошол Саруудан тараган чоң уруу мына Кыргыздагы уруулардын эң чоңу ушу Саруу уруусу да. Анан кийин бул жерде жанагыдай айтып атканыбызда анан кийин бул Саруудан Жанабекеден Көнөк Баатыр деп мынакей Көнөк Баатырга келгенде мынакей Көнөк атабыздын эмеси мына чүйдүн өзүндө эле мына Кызыл Туу деген жерде биз кайсы жылдары болуп калды, май айында болуп калды, мындан 4-5 жыл өтүп калган. Ошол жерде Саруунун балдары барып, ошол жерге бир мал союп, кан чыгарып, анан Көнөк атабызга Куран окуттук. Ошондо Кызыл Туудун ар жагында дөңдө ошол жерде мүрзөсүн билген адамдар бар экен. Эми бул өзү баатыр болсо уламыштан келе берет да. Анан Рысбек деген ошол жердеги Күнтуунун санжырачысы апарып бизди көрсөттү. Анан көргөндө ал жерде Көнөктүн жайыты, Көнөктүн конушу, Көнөктүн тегирмени, Көнөктүн булагы деген жер бар экен. Ошол жерде биз эметкен жанагы устаканасында кадимкидей эле көрүктөрдүн ошол жерде эмелердин көмүрдүн калдыктарын биз жерден көрдүк. Нар жакта булактар бар экен. Анан ошол жерде мына Көнөк атабыздын ошол жердеги баатырдык эрдиги жөнүндө абдан көп айтылат. Бул заман эмеге туш келген да. Ошо Ойрат Жуңгар хандыгынын тушуна туш келет да. Эгерде Көнөк атабызга эмеге токтолуп кетсек, мына Көнөк атабыздын жанагыдай аялдары болгон экен. Анан бул өзү абдан сак, балбан, мындайча айтканда өзүндө бир 100 кишини мындай буйдалабай эле кармашкан киши болгон экен. Анан ошондо калмактар айтты, муну Көнөктөн кутулсак болот эле, кандайча кутулабыз дегенде, ошондо сураштырса айтат дейт, бир аялы калмак эмеспи деп. Ойго акынды кокуянды өзүбүздүн кыз экен деп, анан кийин калмакты чакырып, анан көндүрүп, анан сырын сураса, бул абдан сак киши. Анан балбандыгы бир окмуш, дайыма жанында курал жарагын алып жүрөт. Анан өзүнүн аты бар. Аты да өзү атынан кем калбайт, аты өзүнөн кем калбайт. Ушу жаткан убакта атына мындай узун чылбырга байлап коюп, бутуна ошентип уктайт. Бутуна байлап коюп уктайт. Чылбыра узун аркан алып жүрчү экен да, байлап койчу экен. Анан кийин бул адам келатканда кишинип кадимкидей белги берген жылкы экен да. Анан ошондон кийин муну мындай болсо ала албай турбайлы, анда кандай амал менен алабыз дейт да. Андай болсо жанагы кызыбызды көндүрөбүз деп, жанагы көндүргөндөн кийин сырын айткандан кийин анан анда болсо атынан куткарыш керек экен деп, анан кийин жанагы аялына эметип, анан аялы ошо бир күнү алдап, анан кийин атын минип качып кетип, анан ошентип Көнөк атабызды ошентип өлтүрүшкөн экен да. Анан кийин мына ошо уламыштарда бул мен азыр ошол Рысбек санжырачынын санжырасын айтып атам. Мен аны дагы жазып алгам, камерага да жазып алгам, өзүмдүн эмемде бар, архивимде. Ал эмес буну Көк-Асабада иштеп турган кезимде Көк-Асабадагы Көнөк Баатыр деп чоо макала жазгам да. Мына ошо Саруу атабыздын мындай таралышында ошол доордо кандай келген, анан мунун тугумдарында мыкты чыккандарын дагы айта берсек сөз түгөнбөйт. Бул Көнөктүн 7 урук деп атпайсызбы? Ошо жана балдары ким алар? Кайсы? Көнөктүн балдарында мындай болот да. Кыркуул, Туай, Төңтөр, Тогунай, анан Кошкулак дейт да. Кошкулак дейт. Анан кийин мына ушул балдарынан анан кийин мунун ичинен дагы жанагы Көнөктүн Туай деген балдарынан анан кийин берде эме балдары тарайт, Тагай берди. Караменди өзү баатыр болгон. Муну меңги бар киши болгон. Мунун дагы калмактуу ордуна туура келген. Анан кийин Мурат Аалдан кийин анан Жаманак. Анан кийин булардын ар биринин айта берсе, өзүнүн доору бар, өзүнүн тарыхы бар. Бул өзү түгөнбөгөн нерсе да. Анан кийин жанагы эмеден айтып атпайлыбы, Менди Баатыр деп. Менди Баатырдан мынакей 7 уруу деп коет буларды. Мына ошо 7 баласы. Алардын ичинде токто болотун эме деп койгондо Огатыр. Анткени Огатыр деп койгону жанагыдай калмактар келгенде, баягы эл сүрүлгөндө
силер тигинде жылы бергиле, мен буларды бирден терейин деп. Анан кийин ошо атып абдан мергенчи болгондугунан анан кийин келин кезектер муну ок атар аке деп. Ок атыр болуп калганда. Сакоо дегенчи. Токтоназар деген Сакоо. Токтоназар мына ушу азыр Сакоо уруу алып жүрөт, мына Таласта деле бар, Аксыда деле бар. Мунун сага эме будагы кыйын бала экен, болгондо гана тили эме экен, мындай. Кыргызда айтып коет да. Сакоо тилди деп кичине тантыгыраак болгондо. Анан кээ бирлер мындай чунатпай багы жылкынын оорусуна салыштырып атпайбы? Жок, бул өзү мындай тили чулдур болуп калгандыктан ошон үчүн жанагы Сакоо деп аталып калган. Жетирук деп атканы ушул жетирук турбайбы? Жетирук деген ушулар. Ар бир Токтоназар, Кашкатаман, Кызыл Курт, Жол жакшы, Бөлөкчал. Жол жакшы, анан Кызыл Курт. Кызыл Куртту мынакей жанагы мендини мындай айтылган жери бар да, кара мендини. Булар тетиги калмак МК берде Кара Курттай басып турган убакта Таласта Каракойын деген жер болгон. Бар дагы эле бар Каракойунда. Ошо Каракойунда булар отурукташып турган убакта анан кийин мендини калмактын ханы чакырыптыр. Ал убакта салык айба салып турганда. Анан чакырган экен, анан ушундай деп айтыптыр балдарына. Эгерде мен келбей калсам, анда менин өлгөнүм. Эгерде тирүү келсем, анда бөлөкчө болгону, анда жакшы кеп болгону жөнүндө кабар. Эгерде мен келбей калсам, ананда жетөөңдүн туш тарапты көздөй качып жаныңарды аман сактап аккыла. Бир убакта мезгил келет, ошол мезгилде кайта биздин баш көтө турган убак келет деп. Анан баягы баргандан кийин баягы салык төлөбөй жүрөсүң, анан баягы өзүлөрүнүн баягы ушинтип жаңга айткен сөздү айткандайын өзүндө жанында алып жүргөн ал убакта куралдар болгон да. Анан барып тургандан кийин ошол калмактын ханын качырып баргандан кийин сайган экен. Анан сайганда жарадар болуп калып, анан кийин Менди Баатырды башын кезип, анан кийин денесин коого таштап койгондо балдары угуп атабызды кантип эле эметип кетели деп, анан кийин балдары алып караңгыда барып, анан сөөгүн алып келип жашырып, анан кийин балдары туш тарапка качып кеткен да. Бу жерде ошондо жанагыдай жарадар кылган менен калмактын эмеси менди деп кыйкырып жүрүп, эзинен чыгып калган эме каза болот да. Мына ушу Менди Баатырдын жанагы балдарынын сырлары ушундай. Анан жанагы биз айтпадыкпы жанагы эме Кызыл Курт деп. Мына ушу Кызыл Курт ушу качканда тетиги төмөн Баткен, азыркы Баткен областынын Лейлектин Кулунду деген жеринде мына туруп калган. Мына ушул жерде ошонун эмени Менди Баатырдын эмесин бир баласынын урпактары мына ошо Лейлектеги Кулундуда. Ооба. Мен да кошумчалык коем. Бу негизи урматтуу замандаштар, бу Көнөк Баатыр өзү абдан зор киши экен да. Бир ат арам көтөрчү дейт. Тубай да ошондой киши болгон экен да. Тубай. Бу баягы калмактын доорунда мен да баягы өткөндө айтып өттүм эле. Бу кыргыз эл калмактан качканда меңди качпай коюптур да. Ошо айтат, качкан эмес. Анан бу калмактын төрөсү хан айткан турбай, бу коркпогонум эле чакырылышчы мен көрөйүн деп. Жана сиз айткандай айтыптыр да, шамшырды бычагын катып алып айтыптыр. Мен келбей калсам, өлдү эсептегиле качкыла деп. Анан кирип барганда эле тиги айткан калмак көргөндө айткан туруп, "Ой, бу кыргыз, килейин кыргызын канча калмактын башын кескен. Алгыла башын" деген, анан ошону жана шамшыр бычак менен сайып калган дейт да. Ошентип өлгөндө кача жанагы Кызыл Курт, ошентип жана Лейлекке Кулунду айылына барып ушун тараганда ошондой болуш керек да. Жакшы. Куан кошумчалап коесуң сен. Багы сиз айтып калбадыңызбы, эмне бул саруу деген эмнени түшүндүрөт, мааниси депчи. Мен да көп ойлонгом ошол саруу деген андай ошол версия жана сары деген. Негизи эле ошо саруунун башында бул жакта кыргыздын сол канаты куул болуп атпайбы? Куу деген багы ак дегенди билдирет, ак кишилер ушундай эме деп. Анан акыркы жылдардагы изилдөөлөрдө дагы мисалы Кыпчак деген сөз дагы куусак деген сөздөн чыгат да. Демек куу ак, сак деген негизи сак деген сөз бүгүнкү күндө кыргыздын ша деген сөзүнө эме экен да, семантикалык мааниси бир экен да. Демек бул багы ак шаалар дегенди билдирет да. Негизи кыргыздын эмелери
ушундай ак хандар, акшалардын тукумдары катары ушундай айтылган баягы семантикалык мааниси бар экен да. Мен ошону кошуп кетсем болот да. Анан чындыгында кыргыздардын ошол бул 16-17 кылымдарда саруу уруусу негизи уюткулуу журт болуп, бул ушу өзгөчө сол канаттын башында ушу саруу уруусунун өкүлдөрү абдан чоң ролду ойногон да тарыхтачы. Анан мындан ары улап айта берсе болот. Ооба. Мына биз жана күркүрөө деп атабыз. Бул күркүрөө дагы көп тарап кеткен да негизи. Бул өзү күркүрөө деген бул чындыгында өзү абдан мындай чоң уруу бул. Чоң уруу. Анан кийин бу жерде мен санжыранын кыргыз санжырасында толгон токой эмелери бар да. Мындай орусча айтканда варианты. Жо болсо жол жобосу. Ар бир жерди барсаңыз, ар бир жердин санжырасы ар кандай айтылат. Бул жанагы Тубайдын бир баласы күркүрөө, жоксо Кошкулак деп коет. Кошкулактан күркүрөө таралды деген жер бар да. Эки вариант. Ооба, ушундай. Анан мен Кошкулак деген урууларды издеп, эметип анан кийин бул таласта алдагы азыркы Кара Буура району, эскиче Киров району. Ошондо чоң Кара Буура деген айыл бар. Суудун нар жагы, суудун бер жагы. Мына суудун сол жагында тиги Ашууга Кара Буурага баратканда, Чаткал жакка баратканда, мына ошонун бер жагында Кошкулак деген уруу жашайт. Чоң айылда. Анан мен ошо азыр ал кишинин атын унутуп койдум, бирок ал өзү тарыхчы, мектептин көп жыл директору болгон киши экен. Анан ошол тирүү кезинде эле ошол жерге жалпак мектептин ордуна өзү мектеп салдырып, анан айыл ушунчалык ал кишини кадырлап сыйлаган адамдын бири экен. Анан ушу эмеге мектептин атын ошол кишиден койгон да. Бирок атын азыр эсимде жок. Анан ошол кишиден мен сурадым. Ушу Кошкулак дегенди ушундай дейт. Анан кийин ушундай десем, жок, бул өзүнчө эле уруу. Жанагыдай күркүрөөдүн бизге тиешеси жок деди да. Анан ошо Кошкулакты күркүрөөгө тиешеси жок деди да. Анан кийин дагы бул өзү күркүрөөлөр таласта көп. Жанагы Чолпонбай айылында мына күркүрөөлөр. Ошол эле чоң Кара Буурада күркүрөөлөр. Мына жерде Тургунбек Жаңгазиев деген көп жыл башкарма болуп жүргөн өзү эгези боюнча экономист, азыр 80ден ашып калды. Мына бул киши дагы күркүрөө уруусунан болот. Анан бул киши менен да жолугушуп, неме кылганда мен ушунча жерин эле билем, нар жагын биле албайт экем деди да. Анан кийин Аксыга барганда, мына Аксыда күркүрөөлөр абдан көп. Күркүрөөлөр. Аксыда ошол жерде Кызыл Тууда Кара Жыгач, бер жагы эме тетиги Сарчелекке бараткандагы Акман. Анан кийин ошо Акмандын бер жагында дагы бир айыл бар. Булардын бүт эле күркүрөө. Анан ошондо Мамаш деген аксакал 86 жашты экен. Ошо Мамаш аксакалдан санжырасын айттырып күркүрөөлөрдүн. Андан кийин тиги эме жазуучу журналист, азыр Жалал Абад теле радиосунун кабарчысы бар, Керменде турат. Абдумамын Калбаев деген жазуучу. Менин эле курмай кылдашым да. Анан ал дагы жазып жүрүптүр. Анан мен андан сурадым, ушундай деп, Мамаш аксакалдын санжырасы ошо экен. Ушундай десем, туура, абдан туура деди. Эми ошол жердеги санжыралардын ичинде, бу жерде, мисалы үчүн мынагу эмеде мындай делет да. Биринчи жагдайы. Күркүрөөлөрдүн ошондой эки жагдайынан биринчи жагдайын айтат. Бул Ногой уруусунун эки баласы кайсыл бир кылымдарда кыргыздардын жоо чабышында келип, ошол эле эки баладан күркүрөөлөр тарайт дейт да. Бул Мамаш аксакалдын 86 жаштагы. Экинчи жагында Чалык деген баатырдын Бүркүт Чошой деген эки баласына бүтүндөй күркүрөөлөр тараган делет да. Анан кийин бул ошондо бу жерде Бекмат, Кожокбат деген эки бир тууган болот. Бекматтан тараганда талаш жер кезинде туруп калышкан экен. Анан кийин бул жанагы эмне үчүн талаш жеринде туруп анан тияка дагы ооп кеткен деген жерде баягы жанагы ойрат чуңгарлардын заманында миграция болуп кеткен, жер оодо болуп кеткен да. Анан ошондогу эмесиндеги жанагы Бекмандар
Кожакматтан тарагандар Акс тарапка орун ошого алып калыштыр. Жана көптүк ошол. Анан Кожакматтан Кочкор, Козуке, Осмондон Шүкүр, Мөндөк, Жаңгозу, Нурсейит дегендер бар дейт да. Эми ошолордо ушунча атадан тарагандан кийин канча неме болот. Анан кийин муну мындан башка дагы мынакей Мен сизге кошумчалап коеюн. Бул Мөндөк деп атпайбы? Бул неберели болуп кетет. Мен билгени. Анткени Күркүрө, сиз сарусуз да. Бул Күркүрөнүн, мисалы үчүн Мөндөктүн көлдүк саруулар сүйлөштүргөндө, бул Мөндөк болсо Күркүрө же Кошкулак деп айтып атпайбы, эквивалент менен айтып. Ошонун бичик, андан Тобуш, андан Аламүдүн, анан Мөндөк болуп, анан Мөндөк баягыдай жанагы Түйтөнү өлтүрүп, ат тебелетип, анан же качып барып жанагы кул болду, жол болду, Рыспай деп негиздеп калган ошол негизги тукумдар, мына ошол жанагы көлдүк саруулар. Арды жанагы сатып алды Кашка деген сатып алды. Мына ошодо Мөндөк болот. Ооба. Сатып алды дебедиңизби? Ушуну деле сатып алды эмес болчу. Жана Мөндөк тууралуу Мөндөк алып келбеди. Ошо окуясын айтып берсеңиз. Анткени мунун тукумдары аздыгы көлдүк саруулар да. Бул өзү сатып алды Кашка деп коет да. Бул өзү Мөндөк Бердике баатырдын ошо жанагы калмактарды сүрүп келаткан убагында Мөндөк баатыр Бердике баатырдын жан жигити болгон да. Мындайча айтканда вазири деп койсок болот. Анан кийин булар ошо сүрүп келатканда мынага эмеге Сайрамга жакын жерге келгенде катуу чабыш болуп, анан бери жылганда ошол жерде бир кербен жүргүзүп келаткан эмелер бар экен. Анан караса уйгурлар деп айтылат да. Өзбектер дейби? Уйгур, өзбек эме булар окшош эле, бир тектүү эмелерде тилдүү. Анан кийин мына ушуларга келгенде анан кийин Мөндөк эме менен сүйлөшүп калып, бул кербе эме баатыр болсо жогуруп эме сүрүп келатса, анан ушунча кербен жүрүп келатса, бул кербен каяка баратат? Мүмкүн тиги душмандардын кербени дегендей барып анан кийин неметип калса, тиги кербендин ээзи бөлөк жака басып кеткенге ошип, анан жанагы сатып алды менен сүйлөшүп калат да. Мен ушундай болуп, ушул жерде мен кербен жүргүзүп жүрөм. Анан мына кербендин башчысы бул. Эгерде мындай болсо мен деле өзүмдүн элимди, тууганымды ээрчите элем. Мына силердин айткандай мен ушинтип калып жүрмөк элем. Менде мындай эме да бар. Баатырлык да бар. Менде намыс деген бар деп. Анан кийин Мөндөгө сүйлөшүп калгандай, анан кийин эмне кыласың? Кошуласың бизге? Эми кошулсам, бирок ушулар канча элден бери ушулардын колунда жүрүп, эметип жүрөм, эгерде уруксат берсе кетет элем деген сөздү айтат да. Анан Мөндөк келип Бердике баатырга айтат. Ушундай экен деп, кыргыз бекен, кыргыз экен. Анан эмнеси уруз эмне экен? Күркүрө экен дейт да. Мына жанагы биз кылган, сөз кылган күркүрө. Ой, анда болсо деп, анан кол башчы баатыр анан таап келди жанагы кербендин башчысын деп, анан эметип, анан сен менин издеп жүргөн эмемди не вактан бери кармап алып эметип жүргөн экенсиң деп, анан аны барды опуза калат да. Аны опуза калганда эндиги баатырдан тиги коргот да. Эмне? Ой, мен бекер эметкен жокмун, муну мынча элден бери алып жүрөм, багып жүрөм дептир. Анан кийин анын деле акысы бар дептир. Акын кайсы ушу болот? Эч кандай акын ошо менен калат. Жанагыдай. Кербен жүргүзгөн менен. Бул баатыр бала эмемди, үкөмдү жол зинип, энемди өзүм бер деп, анан сатып алды Кашканы алып, анан кийинки алса накта мыкты жигит болгон экен. Оозунан да, колунан да балбандыгы келген. Анан ошентип анан кийин Мөндөк баатыр менен бул барабар эме болот да, баатыр. Мына ошентип калмакты сүрүп келип, анан кийин могу нар жакта таластын башында Чынабат, анан кийин Олията таластын Чынабат деген шаар болгон, кийин алар талкаланып калды. Анан кийин мынакей анан таласты бошоткондо, таластын ортоңку жерине Мөндөк баатырды Бердике баатыр хан кылып дайындап кетип, анан кийин жүрүп кетишкен да булар. Өздөрү баягы боштондук согушун жүргүзүп аткан да. Ооба, боштондук согушун жүргүзүп атат. Баягы эми жанагы Карагондай айтпадымбы? Карагон деген тиги тоодун аразы өзү. Ал эми тоор арасында баягы сүргөндө качып кеткен эмелер көп да, калмактар. Ошол жактарына келип калбасын, мына элди курап, мына куралган элди ушундай аларга баш көз болуп турасың деп калтырып кеткен да. Анан ошондон Мөндөктүн ордуна сатып алды Кашканы алып кеткен. Анан кийин булар сатып алды Кашканы алып кеткен. Анан кийин жан жигити кылып алып кеткен. Анан бул чүйдү ата көкөгө бошотуп, анан кийин жана Доргул деген баатырды 11 жылга да жайлап, анан кийин Шамшыны ашып, тияка түшүп, Кочкорду бошотуп, анан Атаке баатыр бияктан экиге минди, анан кийин тияктан
ашуудан ашып түшүп көлдүн ар жак бетинен келип анан кийин жанагы Ак терек деген жерде Калмактын хан ордосун чабышып атпайбы. Анан ошондо бердикке әрде 1752-1755-ке чейин бийлик жүргүзүп калганда. Ары хан көтөрүшкөн. Ошол эле Садык Баатыр, Атеке Баатыр, Болот Баатырлар аны хан көтөрүшкөн эрде, ак бие союп. Анан ошондо эмеден Анжиян тараптан кубат бийден кабар келет, бердикке келбесе болбой калды деп. Анан бердикке ошо сатып алдына качканы дайындап, анан жүрүп кетип анан таласка келсе, жанагыдай окуя болуптур. Жанагы Түйтө Баатырды ат деп каза болуп калат. Түйтө Баатыр бердикенин баягы эмелер да, урукташтар. Анан баягы бердикке келсин, бердикке келбесе болбойт деп коркуп турган эл жанагындай эме кылганда анан жанагыдай арас арманын айтканда анан эмне кылыш керек? Анан мөндөккө сыр кылып айтыптыр. Эми экөөбүз тегиден бери кеметип жүрсөк, эми бир эме болсо, тигиндей болсо болгону экен, кырсык болуп калыптыр. Атай эле өлтүрсөң бир жөн эле. Эми ат деп койсо. Сен качкан бол, бул тиги карындашыңды алып жаркаттап, мен кууган кылайын. Көлгө бар, сатып алды качкан ордума дайындап келдим. Ошо сатып алды качкага барып ошол жердеги эме кылып жүрсөм, нар жакта дагы коркунуч абдан көп. Ал убакта нар жакта Кытай жери, анан кийин нар жакка калмактардын ээлеген эликтери көптү. Ошол жерге барылы, арды Садык Баатыр деген тиги бугунун бапасынан чыккан мыкты бар. Ошолорго барылы деп анан жанагыдай кылып туруп жиберип, анан кийин жанагы Саруу көлдөгү Саруу айылына Мөндөк Баатыр менен сатып алды качканын урук туугандарын жанагындай жайылганы бир себеби ушул. Бул сатып алдыны Кашка деп эмче атап койгой? Ол Кашка деген бул өзү кыргыздын байыркы тилинде башчы деген сөз да, башчы, кол башчы. Анан кийин жанагыдай мүмкүн бердеме сайыл тактык жок, мүмкүн тияктан өзүнүн аты сатып алдыбы же уйгурдан сатып алдыбы? Вот ошол болуп атат. Уйгурдан сатып алды деген сатып алды эмес. Шуну жана сатып алган уйгурларданчы, сатып алды. Бу да өз аты эмес. Сатып алды. Анан ошо сатып алды Кашка деп жанагыдай аты коюлуп калганы бир себеби ушунда. Урматтуу замандаштар, бул сатып алды Баатыр жөнүндө чындыгында Жаназар Аксакал жакшы айтып кетти. Бул сатып алдынын негизи баатырлыгы дагы бул жерде Калмактын ханын урдап атпайбы? Ошондо бул Тунум Сейиттин Шопок Мамаке деген баатырлар. Ошол үчөө биргелешип барган экен дейт. Эми дедик Санжарада айтылат да. Мен Саруудан да айттым эле. Ошондо барганда бул өзү аябай шамдагай жигит экен да сатып алды. Аттан түшүп айткан экен байкелер, мен азыр алып чыгып берем, силер атка өңөр алып качкыла, мен астын тозом деген. Ошондо сатып алды барып шам чыракты өчүрүп жибергенде өчүм көрбөй калат да, тигини кучактап турган алтын чөйчөгүдөй өзүн баягы көйнөгүнө ичине салып турган тигин көтөрүп барып колтугуна салып койгон койнуна. Шопок менен Мамакеге салып берет да. Бул ошол ат менен урган менен кетип калат. Анан бул астын тозгон экен, сатып алды. Бирок ошондо да кармап калышкан да, сатып алды баягы. Кармап калып колдо эмеде алып калган да, барып да. Анан айтышыптыр, сени алмаштырабыз. Ханга депчи. Анан ханга барганда хан тияктан таанып аткан экен дейт. Булар мени алып келген жок. Башка бала болчу, башка жигит болчу. Анан андай болсо таанып көрчү деген сатып алдына көргөн экен, мына берек алып кел деп. Ошондо жана биздин ошондо айтат да. Мына жолбарс жүрөк Баатыр ушу болчу. Буларды мен көргөн эмесмин. Мына ушул байлап ушул алып чыккан дейт да. Чындык дейт да. Анан кийин эмне далилиң бар десе, баягы койдундагы эмени жес кезени көрсөтөт. Жеспи алтын бушу кезени көрсөтөт. Алтын эмес кууланган дейт да. Анан ошондо жанагы кыргыздын ханы деп эмеси бата берип атканда Шопок Мамаке Кашка туруп калган экен. Ошондо карап атканда сатып алды, карап тура бериптир да. Ошондо айткан экен, менин батам саган өтүп кетти. Кашка деген ошо дейт да. Ушундан жанагы Байгабыл Сүйөр деген балдар ошондон турайт.